Саламатсыңарбы? Саякбай Каралаев атындагы Жалпы орто билим берүү мектебинин 11-классынын окуучулары. Бүгүн кыргыз адабияты сабагынан Мухтар Ауезовдун өмүрү, чыгармачылыгы деген тема. Сабакты даярдаган мугалим Акатова Айнура. Сабактын максаттары: окуучулар казак элинин көрүнүктүү жазуучусу, окумуштуу, белгилүү адабиятчы Мухтар Ауезовдун өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат алышат. Мухтар Ауезов тууралуу кызыктуу фактылар менен таанышат жана өздөрүнүн оюн эркин айтып бере алышат. Достукту бекем тутууга, боордош элдердин тарыхын жакындан билүүгө, алардын маданиятына кайдыгер карабоого тарбиялык багыт алышат. Мен башка элдердин босогосун эки улуттук ыйык нерсе менен аттайм. Бул Манас жана Мухтар Ауезов, деп биздин улуу залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов айткан. Мухтар Омарханович Ауезов. Алгачкы фольклорист. Мухтар Ауезов 1897 жылы 28 сентябрда Казакстандын Семипалатинск облусунун Абай районунда туулган. Ал алгач орус мектебинен билим алып, кийин Ленинграддагы университеттин филология факультети менен Ташкент шаарындагы Орто Азия университетинин аспирантурасын аяктаган. Окумуштуу алгачкылардан болуп казак фольклорун изилдеп, студент кезинде эле чыгармаларды жаза баштаган. Бул мезгил аралыгында Караш повестин жазып, казак адабиятынын тарыхы аталышындагы илимий эмгегин жарыялаганга үлгүргөн. Манас илимий көз караш менен. Академик 1928 жылы Кыргызстанга келип, биринчилерден болуп кыргыз элинин уюткусу болгон эпосту изилдей баштаган. Окумуштуу Манас кыргыз элинин баатырдык эпосу аталышындагы изилдөөсүн 1935 жылы баштап 1 жылдан кийин бүтүргөн. Бирок ошол мезгилдеги саясатка байланыштуу ал басылмадан чыккан эмес. Ауезовдон кийин кыргыз, орус окумуштуулары эпоска илимий мамиле жасай баштаган. Көпчүлүк изилдөөчүлөр азыркыга чейин анын ошол кол жазмаларына таянып келет. Куугунтукталган илимпоз. Жазуучу өз өмүрүндө 2 жолу катуу кысымга кабылган. Биринчисинде 30-жылдардын башында Совет бийлигине каршы чыгып, куралдуу көтөрүлүш уюштурууну көздөгөн делип 3 жылга эркинен шарттуу ажыратылган. Ал эми экинчисинде 1950 жылы мекендештери тарабынан улутчул деген курулай жалаага дуушарланган. Бул аракеттер Абай жолу романы жарыкка чыккандан кийин башталган. Ошондо аны түрмөгө каматуу аракеттери күч алганда Россияга кетип кутулган. Изилдөөчү Москва мамлекеттик университетинде иштеп, мекенине Сталин көз жумгандан кийин гана кайтып келген. Манас үчүн күйгөн инсан. Кыргызстанда 50-жылдарда Манас эпосун жокко чыгаруу аракеттери күч болгон. Маселени кабыргасынан коюп чечүү үчүн союздук өлкөлөрдүн беделдүү окумуштуулары 1952 жылы июнь айында Фрунзеге чогулган. Мурун кийин эпосту изилдеген инсан катары Ауезов дагы келип, аны учурдагы саясатка ылайыктап өзгөртүү туура эместигин ачык айтып, анын бириктирилген вариантын чыгарууну далилдүү так доклаты менен сунуштаган. Мындай бирдиктүү аракеттердин аркасында 1960 жылдардын башында Манас эпосунун бириктирилген варианты жарык көргөн. Анын кыргыздын уюткусун сактоого, бурмалабосу үчүн жасаган аракеттерин азыркыга чейин эл унутпай эстеп келет. Боордоштордун достугунун сыймыгы.
Ленин жана Сталин мамлекеттик сыйлыгынын ээси. Кыргызстанга бат-баттан келип интеллигенция менен жакшы мамиле түзгөн. Алардын айрымдарына жакшы устат болсо, дагы бирине ага дос болгон. Драматург Чыңгыз Айтматов, Аалы Токомбаев, Кубанычбек Маликов, Төлөгөн Касымбековдор менен катышып, манасчы Саякбай Каралаевди Казакстанга чейин алып барып, студенттери менен жолуктурган. Режиссерлордон Болот Шамшиев, Төлөмүш Океевке колдоо көргөзүп, Караш, Көк Серек чыгармаларына тасма тарттырган. Андан сырткары ал кыргыз жерин аябай сүйгөн. Эгер мага Кудай экинчи өмүр берсе, Ысык көл жээгинде жашап өткөрмөкмүн деп айтып калаарын шакирттери эскерет. Эки элдин сыймыгы 1961 жылы Москвада ооруканада көз жумуп, 1 июлда Алмата шаарында жерге берилген. Балдар, бүгүн биз Мухтар Ауезовдун Абай романы тууралуу дагы маалымат алабыз. Азыр экранда биздин ушул чыгармага негизделген Абай тууралуу болмокчу. Абай Кунанбаев. Ал улуу акын, философ. 1845-1904 жылдары Семей областында жашап өткөн. Агартуучу, композитор жана котормочу болгон. Абай жолу тарыхый роман. Анын биринчи китеби 1942 жылы жарык көргөн. Ал эми экинчи китеби 1947 жылы жарык көргөн. Үчүнчү китеби 1952 жылы чыккан. Төртүнчү китеби 1956 жылы чыккан. Абай романы эмне жөнүндө? Абай Кунанбай уулунун жеке турмушу, чыгармачылыгы жөнүндө. Ошондой эле 19-кылымдын экинчи жарымындагы казак элинин турмушу баяндалат. Казак элинин каада салты, үрп-адаты, жаңы маданиятка, илим-билимге умтулушу тууралуу кенен чагылдырылат. Ошондой эле коомдун карама-каршылыгы, курч тап күрөш, Абайдын эскичиликке каршы турушу айкын сүрөттөлөт. Абай өзү ким? Абай чыгармачыл адам болгон. Ошону менен бирге өз элинде чынчыл болгон, адилеттүү болгон, билимдүү болгон, караңгылыкка каршы күрөшкөн, элинин эртеңин ойлогон каармандардын бири болгон. Анда балдар, бүгүнкү сабак боюнча силерге тапшырма берилет. Мухтар Ауезовдун өмүрү, чыгармачылыгын окуп, хронологиялык таблица түзөсүңөр. Ошондой эле Абай романынын тарыхын, мазмунун окуп чыгып, түшүнгөнүңөрдү кайтарым байланышта айтып бересиңер. Анда бүгүнкү сабакты мен жакшы бир сөз менен аяктагым келип отурат. Эки элдин достугу бир белди ашат. Эки элдин достугу 1000 белди ашат. Мына балдар, бүгүн биз боордош элибиз казак элинин улуу жазуучусу Мухтар Ауезов жана анын чыгармасы Абай жөнүндө кыскача маалымат алдык. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.